Мына Моркин деген степень уродства. Дамира Алиева халыкты социалдык жактан коргоо тармагынын ардактуу ардагерлеринин бири. Ошого карабай анын буга чейинки маянасы айдан айга жете бербегендиктен кыйналган учурлары көп эле болгон. Андыктан анын жана кесиптештеринин эмгек акылардын көбөйгөндөрүнө чечекелери чеч. Соц кызматкерлер баягы мына аябай шүгүр деп азыр кубанып турган учурубуз. Мына канча жылдан бери азыр ушу социалдык кызматкердин айлыгы көбөйбөйт. Республика боюнча сенсация болуп, соц кызматкер деп эле айлыктарыбызды айтып атат. Кудайга шүгүр. Ал эми Махабат Мырзабекованын түйшүктүү кесипти аркалаганына 5 гана жыл болду. Убакыттын бул аралыгында каарманыбызга жаш адис катары 8.000 сом гана төлөнүп келген. Бүгүнөн тарта анысы 2 эсеге көтөрүлүп 16 миңге чамалады. Айтымында ушул каражатты телегейин тегиз кылып жибербесе да, үй бүлөлүк муктаждардын оор тапандатууга кең кесири жетмекчи. Мурунка караганда мурун 8 миң эле алчубуз. Азыр эми жакшы буюрса 16 миң алдык. Шүгүр буга да. Биз көбүнчө жөө жүрөбүз. Ошо жол киребиз каралып берип койсо жакшы болот эле. Жол киребиз ошо карап элек. Негизи бүгүн облус борбору Нарын шаарындагы банкоматтарда кардалар адаттагыдан арбын болду. Баарысынын жүздөрүндө ыраазычылык жана сүйүнүч. Чынында эле Нукура эгемендүүлүгүнүн 30 жыл ичинде эмгек акылардын көтөрүлбөй келгендигин көңүл тийсек, алардын мындай жарык маанайлары тегин жерден эместир. Мен иштегениме 14-15 жыл болуп калды. Райондук комиссия кошулгандан кийин электричество тоолуу жерде кошулгандан кийин 12.200 сом болуп калчумун. Анан президентибиздин бул жарлыгына ылайык быйыл апрель айы менен 24.400 сом буюрса айлыгым 100% көбөйүп атат. Аябай сүйүнүчтүү болуп атабыз. Антса да кой аксагы менен миң эмеспи, көбүн эсе үйлөрдү кыдырып, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иш жүргүзгөн социалдык кызматкерлердин жол акыларынын жергиликтүү бийликтер тарабынан алигиче чечилбей турушу жогорудагыдай көпчүлүктүн көңүлүн топ аракеттерге көлөкө түшүрбөй койбойт. Ошондой эле аталган тармактагылардын эмгек өргүүлөрүнө башкалар сыяктуу саламаттыктарын чыңдоо төлөмдөрүнүн каралбагандыгы да өкүнүчтүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын району.